Туғандар, кирип келген ыйык Рамазан айы менен барыңыздарды куттуктап кетем. Жалпыңыздардын кармаган орозоңуздарды Алла таалам кабыл кылган болсун. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Мен көптөгөн ойлоп жүргөн максатыма жеттим деп ойлоймун бүгүнкү күнү. Ушинтип буйруду, мына насип кылды. Эжемдин алган үйүнү чогуу көрөлү. Мына көрүп атасыздар, деревне, ушундай деревне туугандар. Аябай сон тыккан экен да, жакшынакай экен. Жактыбы? Аябай жакты. Аябай сон. Калган кемчиликтерин биз өзүбүз жайлайбыз аягын. Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар туугандар. Эсиңиздерде болсо, кече күнү ушул үйдү чыгарган болчук. Биздин WhatsApp, Telegram каналдарга чыккан болчу. Бүгүнкү күндө эжекебиз келип алып отурган учуру, анда эмесе барып чогуу таанышалы. Видеого бирден класс башты унутпайбыз. Былчитип класстарды басабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Мен көптөгөн ойлоп жүргөн максатыма жеттим деп ойлоймун бүгүнкү күнү. Былтыр марттан бери ушу Нурике чаламы, мага үй таап бер, ушу жашаганы ошо жерде неберелерим менен, кыздарым менен барып ошо жерде жашайын. Кааласам Москвага келип барып турам. Насип кылса мен бүгүнкү күндө жеттим деп ойлоймун. Максатыма рахмат сага да укам. Ушундай кыргыз элиме, башка улуттарга көптөгөн жардамдарың тийип жүрө берсин. Бала чакаң менен тынч бол, аман бол. Өзүңө да ден соолук каалаймын. Дагы көптөгөн үйлөрдү таап, кыргыз элиме жана башка улуттарга жардам берип жүрө бергин. Рахмат эжем. Рахмат. Мен бул китепти өзүмө өткөрүп алдым. Буйруса, мына жакшы. Документтер Сиздер да бүт өзүңүздүн атыңызга өткөзүп бердим. Өзүңүз Кыргызстан жаранысыз, а? Ооба. Мына туугандар, көпчүлүгүңүздөр сурап жатасыздар. Нурсултан Кыргызстан жарандары үй алса болобу деп. Мына туугандар, Кыргызстан жараны эжекебиз полный үйдү өзүнүн атына өткөзүп бердик, а эжем? Мына үйдүн документи отдельный. Так, жердин документи, болбосо кадастр, а? Кадастровый паспорт. Кармап турасызбы? Азыр мен көрүүчүлөргө көргөзүп коеюн да бир. Так, мына туугандар. Мына болсо жакын деле кармап туруңуз. Мына технический паспорт. Мына бүт бардыгы эжемдин атына өттү, а эжем? Мына болсо үйдүн документи. Жердин документи. Жердики, үйдүкү. Үйүңүз болсо, үйүңүз 48 квадратный метр экен, участогу туугандар. Участогу 44 соток. Мына документтерди бүт бардыгын эжем атына өткөзүп. Ушул менен менин экинчи китебим, экинчи үйлүү болуп атканым. Рахмат сага дагы. Барыңыздарга чоң рахмат. Сиздер дагы келиңиздер, ушундай үйгө эге болуңуздар, ушундай үйлөр сиздерге да насип кылсын. Барыңыздарга салам. Эжем, өзүңүздү тааныштырып өтөсүзбү биздин көрүүчүлөргө? Өзүм Өзгөндөн болом. Ош областына караштуу Өзгөн районунан боломун. Өзгөн районунда Прогресс деген айылдан боломун. Ол жерде дагы үйүм бар. Өзгөндө жакын. Ооба, центрге жакын. Эжем, Дордойдун тушунда. насип кылган болсун, Алла таалам максаттарыңызга жеткирген болсун. Барыңарга салам. Так, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыздар туугандар? Мен да ушул эжем менен чогуу келип бул жерге ошо чогуу көргөнү келдик. Жерди көрдүм, документтерди көрдүк. Аябай сонун, бул айыл да жакшы айыл экен, чоң айыл экен, элдер көп жашайт экен. Кыргыздар дагы көп экен бул жакта. Нурик ака дагы бизде ошо бул жакка келип айтып, кошуна айылдагы жакынкы жашаган фермер кыргыздар, бизнесмен кыргыздар менен көрсөттү, не иш кылышат, баарын жакшы түшүндүрүп, документтерин дагы көрсөтүп, бүт баарын азыр Кудай кааласа үйдү алды, өткөрдү. Эжем, ошол үй сонун, жер дагы сонун экен. Ушул пулга үйдү алды, сонун жашай турган, баары ичинде бар экен. Нар жагында 1,5 гектар жери бар экен. Сонун. Малды жакты. Сонун, өтө сонун. Кайсыл жактансыз? Мен өзүм Кара Суданмын. Кара Судан. Эжеңиз болот бул Бул жак эжем болот. Өзүңүз таксидесиз? Өзүм таксидемин. Жолдору да сонун экен. Мына машина менен жакшы кыйналбай эле келип алдык. Бир сүйлөп. Жакшы доступный, мындай жакынкы арада шаарлар бар экен. Сонун жакшы жер. Сизге дагы жагып турат эмек, а? Жакты, Кудай кааласа бизге да насип кылсын деп карап отурабыз биз. Ооба, жайында келсеңер, буйрса ушул жерде эжем менен чогуу жанагындай кылып отурабыз. Ооба, Кудай кааласа ошо. Кудай кааласа насип. Жакшы кошуналар экен, көрүп келдик элдерди. Кыргыз элдерим жашайт экен бул жакта дагы.
баары бизнес кылат экен, өздөрүнүн тирилигин ушул жакта жакшы бизнес, мал баккандар бар экен, жылкы баккандар бар экен. Аябай чоң сарайларды кылып алып тирилик кылышат экен, бизнес кылышат экен. Жакшы. Уктуңуздар, эжеме насип кылган болсун туугандар. Аябай көпчүлүгүңүздөр чалдыңыздар, жаздыңыздар, туугандар эми насип деп коет. Биз эч качан адам тандабайбыз. Мисалга жердештерим деле чалып атат эжем, ушул үйлөр арзан экен, ушул үйдү бизге алып берчи деп. Бирок насип туугандар ким биринчи чалып? Нурик сен деле мен айтып жүрдүң, көптөн бери чалып жүрдүм сага. Эже насип кылса дейсиң. Мен качан мага насип кылат экен деп мен аябай тез чалам, күнүгө чалам, албайт. Кээде сети болуп калат, кээде өчүк болуп калат, ушинтип. Ооба, биз буйруду, мына насип кылды. Деревняларда жүргөндө кээде связь тартпай калат да эжем. Ошондуктан жана чалсаңыздар, эгерде занят болуп калсак, простой чалыңыздар. WhatsApp анча иштебей калат туугандар. Интернет жок болгондуктан. Эжем уруксат берсеңиз, биздин көрүүчүлөргө үйдү көргөзүп чыксак кандай дейсиз? Болду, макул. Давай. Жүрүңүздөр, анда эмесе эжемдин алган үйүнү чогуу көрөлү. Мына көрүп атасыздар, деревня, ушундай деревня туугандар. Нар жакта мектеп, садик, магазин бүт бардыгы бар. Ушундай деревня. Так, жери болсо, жери 44 сотук болчу, үй 48 квадратный метр туугандар. Көрүп атасыздар. Мына ушундай үй. Жүрүңүздөр, үйгө киргенде, так, дальше нар жагы, банясы, сарайы бүт бардыгы бар эжем. Бардыгы бар. Кана, могул жакта көрүп атасыздар. Бул жакта сарай экен, биринчи сарайы, нар жакта гаражы, мынау болсо жанагы кашекканасы, эжем. Жемканасы, Да, ушундай. Нар жакта эме. Бирок аябай сон тыккан экен да, жакшынакай экен. Жактыбы? Аябай жакты, аябай сон. Калган кемчиликтерин биз өзүбүз жайлайбыз аягын. Эжем самый главный келип жашайм деп атат. Кана анда эмесе бисмилла деп баштаңыз эжем, үй ээси. Бисмиллахиррахманиррахим. Ожолтой үйлөрдөн болсун эжем. Тойлор болсун ушул үйлөрдө. Бисмилла деп киргенде ушундай болгон тепкичтен көтөрүлөт экенбиз. Могул жактан. Могул жакта не деп коет? Летний веранда. Летний верандасы экен. Ушундай болгон летний веранда. Туугандар. Жайында чыгып алып чай иче турган эжем. Ооба. Мына. Бала чака барбы эжем? Бала чакам бар, неберем бар, өзүмдүн 2 уул, 2 кызым бар. Машалла. Алла Таала өмүрлөрүн менен берген болсун. Кана киргенде бул жакта ушундай коридор экен туугандар, көрүп атасыздар. Коридор экен. Буяка сарайга чыгып кетет экенсиң. Да, сарайга чыгып кетет экенсиң буяка. Бияк кладовкасы экен. Кладовой комната. Холодильник, например. Бир нерселерди койгонго болот экен. Болду эжем. Дальше көргөзө беребиз анда. Биягы, бисмилла. Биягы кухнясы экен. Кухня. Бул жак кухня. Да, кухнясы. Мына ушундай болгон кухня. Орус бүт бар жогун. Мына печкасы бар экен. Мына печкасы бар экен. Үй жылыйт. Мына ушул коридордо отуруп, чай ичип, мына телевизор коюп алып турганы жакшы экен. Но бизде гостилер келсе эми чоңураак кылып тозобуз да. Адамдарды тосуп. Жакшы, аябай жакшы, зор. Зал экен бул жак. Залда. Москвадан буйса подружкаларыңыз келсе ушул жерде, могул жерде шашлык кылып отуруп калат экенсиз. Ооба, буйруса. Мына ушундай. Насип кылса, мынагы спальный экен да. Спальный экен. Спальный бөлмөсү. Биягы мына бул жагын деле көргөзүп өтөлү. Мына ушундай болгон спальный бөлмөсү экен. Чакан экен. Мына көрүп чыктыңыздар. Мына туугандар, сиздерге дагы ушундай үй насип кылган болсун. Эми мага насип кылыптыр. Бунда мага насип кылыптыр да. Мен аябай Нурике чалдым эле. Ушу бүгүнкү күнү мага насип кылыптыр. Так, бул жакта сарай бар экен. Мына жак сарай экен, мал кылганга сарай экен да, бул жагы гараж экен. Ол жагы дагы гараж экен. Тиги жагы неме? Чөп, короче, малга жемпем койгонго болот экен. Анан нарагында банясы бар экен. Жер кенең. Дальше кетет экен наракка. Бияка кетет экен. Ушундай туугандар. Келип көрүп, ушундай жерлер сиздерге да насип кылсын. Мына кошуна болом дегендер болсо, эжеме,
келе бересиздер. Буюрса биздин YouTube, Telegram, WhatsApp группаларга сатыла турган үйлөр чыгат. Ошол жактан көрөсүздөр дагы. Жаккан үй болсо Нур Султан ушул үйүң жакты барып көрөйүн деп келе берсин, айжам. Ооба, келе берсин. Бизге кошуна болгула. Мына, уктуңуздар. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн документин күлүчүн эжебизге тапшыралы. Мына эжем, бул документтер бүт бардыгы ушул жерде, жана справкаларда бүт бардыгын салып койдум. Мына бул үйдүн күлүчү, сарайдын күлүчү, банянын күлүчү. Рахмат. Силерге дагы насип кылсын. Сага да ыраазымын. Рахмат. Келе жаткан орозо баарыңыздарга насип кылсын, кыргыз элим. Мына. Рахмат. Сага дагы. Секрет болбосо, общий үйдү канчага алдыңыз? 380 миңге алдым. 380 миң. Жанагы документ маселеси, документтер бүт бардыгы ошонун ичинде болуп кетти ошондо? Ооба, ошонун ичинде болду, документтер ооба. Баары ошонун ичинде болду. Көрдүңүздөр туугандар, ушундай вариант экен. Эжем, Алла таалам насип кылган болсун дагы бир жолу, ниетиңизге жеткирген болсун, Алла таалам. Шеф, сиз да сүйлөп кетесизби? Майли, анда. Бул буяк. Мына, туугандар, көрдүңүздөр, Алла таалам насип кылган болсун, ниеттерге жеткирген болсун. Күн сайын биздин YouTube, Telegram, WhatsApp группаларга сатыла турган үйлөр чыгып турат. Ошол жактан көрөсүздөр. Жаккан үй болсо, Нур Султан ушул үй жакты, мен барып келип көрөм дейсиздер дагы. Келип жубой көзүңүздөр менен көрөсүздөр туугандар. Жакса аласыздар, жакпаса кайра кете бересиздер. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.